Деп субханалла тапқан ақшаңа береке болуш керек. Биринчиси, тапқан нерсеңди эч кимге айтпа. Билбесин эч ким канчадан. Жана кээ бир коммерческий эмелер бар го, жана жумуштар бар. Ошол жерде карасаң, мына коммерческий тайна деп канча айлыгын айттырбайт. Жазып алат тиякта айтпайсың эч кимге депчи. Билесиңерби ушуну? Ошо компаниялар өсүп баратканын байкайсыңарбы? Жашырылыш керек. Канча коюң бар, канча уюң бар, канча бирүүнү табасың, кирешең бир айда канча, жана карасаң, мен бир айда монча таптым, монча кирешеге жеттим деп жанагындай чыга калып, коуч боло калганды карасаң, банкрот болуп жаткан болчу. Анан телефондон көрөсүң, карасаң коуч болуп аткан, бир күн мага келип калат да, эмне болсо иш болбой калды дейт да. Ошо сен болбойт ошо. Уже адамдын көзү бар, көзү атып салат, болду. О, тыгылып каласың бир жерге. Ошол себептен субханалла башка бирөө сеникин укпасын. Хасан эль-Басри айтат, эмне кылганыңды, эмне кыларыңды айтпа дейт. Ошондо 10 жакшылыкка жетесиң. Биринчиси, бул дүйнө бай болосуң. Экинчиси, тапкан акчаңдын, кирешең кандай болсо, чыгашаң ошончолук болуш керек. Кирешеңен чыгашаң көп болуп кетпеш керек. Чүнкү 10 сом тапсаң, 10 сомду мороженое деп салбаш керек да. 50 тиын мороженое же, 9 сом 50 тиын кайра эмне ал ишке сал деген сөз. Үчүнчүсү, ар бир таап